Салам достор, ар бир адам жок дегенде бир жолу бай адам болууну ойлонуп, оюнан өткөрүп көргөн. Бирок адамдын кыялы менен реалдуу жашоо бул такыр башка. Реалдуу жашоодо оюңуздагы, кыялыңыздагы доллар колуңузда пачкалап турусу өтө кыйын нерсе. Көпчүлүктүн оюнда акча бул колдун кири, эч нерсеге татыбайт деп ойлойбуз. Бирок реалдуу жашоодо ал акчалар колубузда көп болуусун баарыбыз жакшы көрөбүз. Бул чындык. Келиңиз, бир аз убакытка өзүбүздү бай адам катары элестетип көрөлү. Сиздин биринчи кыялыңыз чоң үйдө жашаганыңыз келет. Экинчи кыялыңыз кымбат баалуу машиналарда айдаганыңыз келет. Мисалы үчүн Lexus, Mercedes, BMW жана башка. Үчүнчү каалооңуз дүйнөгө саякат кылууну каалайсыз. Мисалы Дубайга, Европа жана башка. Демек, бай болсоңуз, сиздин каалоолоруңуз көп. Жана аларды аткарууга сизде акчаңыз бар. Азыркы заманда акчанын реалдуу күчү материалдык жактан сизди эч нерседен чектебейт. Дүйнөнүн каалаган бурчуна саякат кыла аласыз. Шаардан шаарларга самолет менен уча аласыз. Каалаган бренддеги машина, кийим жана башка бардык нерселерди мындайча айтканда материалдык жактан өзүңүзгө көптөгөн нерселерди аткара аласыз. Азыр сиз жакшылап ойлонуп көрүңүз. Бул байлыктар сизде барбы же жокпу? Эгерде жок болсо, биринчи эле суроо: сиз мындай байлыкка кантип жетесиз? Канча убакыт кетет? Суроолор абдан көп. Оюңузга көптөгөн шылтоолор келиши мүмкүн. Бул кыялдарды аткарууга сизде ар бирибизде 100% мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жашыңыз канчада айырмасы жок. Сиз 15 жаштасызбы, 20 жаштасызбы, 30-40 жаштасызбы, анын айырмасы жок. Сизде миллионер болууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эми сиздер менен эң негизги бөлүккө келели. Сабагыңызды баштоодон алдын ручка менен кагазды колуңузга алыңыз, оюңузду бир жерге токтоңуз, анан сабагыңызды баштайлы. Колуңузга ручка менен кагаз алган болсоңуз, мен айткан эрежелерди өзүңүзгө жакканын же болбосо жазып алсаңыз болот. Биринчи эреже: ар бир ишти бисмилла менен баштаңыз. Себеби ар бир ишиңизде Кудайдын жардамы болот. Бисмилла деген сөздүн мааниси ыйык жаратуучу Аллахтын аты менен баштаймын дегенди түшүндүрөт. Экинчи эреже: жашооңузду иретке келтирүү, жашооңузду өзгөртүү. Муну кантип түшүнсө болот жана муну кантип жасайбыз? Эң биринчиден башаламан жашоону токтотуңуз. Каалагандай уктап, каалагандай туруп, каалагандай ойун ойноп, каалагандай сотко чыккылоону токтотуңуз. Өзүңүздү тартип менен жашоого үйрөтүңүз. Бул деген нерсе убакытты туура пайдалануу деп аталат. Бир күндө 24 саат убакыт бар. Ар бир секунд, ар бир минут, ар бир саат, ар бир күн, ар бир ай, ар бир жыл сиздин пайдаңызга өтүшү керек. Кантип 20 жыл өмүрүңүз өткөн болсо, 20 жыл, 30 жыл ошентип эле кайра өтүп кетет. Ошондуктан убакыттын кадырын жүрөгүңүз менен сезиңиз. Үчүнчү эреже: дептер, ручка. Өзүңүздү өзүңүз тартипке келтирүүдө дептерге аткара турган иштериңизди сөзсүз жазып алыңыз. 1 жылдык план түзүңүз, 1 айлык план түзүңүз, 1 жумалык план түзүңүз, 1 күндүк план түзүңүз. Күндө кечинде өзүңүзгө өзүңүз отчет берип, ишиңизди кагазга контролдоп туруңуз. Бул күнүмдүк иштериңизди аткарууга жардам берет. Төртүнчү кадам: 24 саат убакытты бөлүктөргө бөлүп алыңыз. Күндө аткарылуучу зарыл иштерден тышкары канча бош убактыңыз бар? Карап эсептеп көрүңүз. Бош убактыңызды сизге пайда алып келүүчү нерселерге алектенгенге аракет кылыңыз. Мисалы, ушунча саат уктайм, ушунча саат китеп окуйм, ушунча саат футбол ойнойм, ушунча саат спорт менен машыгам жана башка. Бешинчи кадам бул эконом. Эксперттердин айтуусу боюнча, негизинен дүйнө жүзүнүн 97% адамдарында акча бар жана алар акчаны туура пайдаланганды билишпейт. Өзүңүзгө карап көрсөңүз, сиз жакшы эле акча табасыз. Бирок эч нерсеге жетпейт. Мунун бирден бир себеби акчаны туура пайдалана албайбыз. Бай адам менен кедей адамдын айырмасын салыштыра турган болсок, бай адам жөндөн жөн эле акчаны корото бербейт. Акчасы аз адам өзүнү бай көрсөткөн аракет кылат. Мисалы, 2 баланы ала турган болсок, бирөөсү Бренд Микстен 1,5 миң сомго кийим алды дейли, бирөөсү Дордой базарынан 800 сомго кийим алды дейли. Кийимге короткон акчалардын айырмасы өтө жогору. Бул жерден кимге пайда? Ойлонуп көрүңүз. Айтышыңыз мүмкүн, кийимдин качествосы жакшы да деп. Бирок чындыгында экөөсү тең бирдей эле. Мунун чоң деле айырмачылыгы жок. Сөзсүз эле кымбат баалуу кийимди кийүүнүн кереги жок. Жасалма бай көрүнүү адамды дагы да артка тартат. Ошондуктан эч нерсеге жеткире албайт. Дагы бир мисал келтире турган болсок, сиз $1000 iPhone алдыңыз дейли. Досуңуз $500 Samsung алды дейли. Жаныңыздагы үчүнчү адам $200 сотка алды дейли. Кимге пайда, кимге зыян?
Сиз жаңы чыккан сотканы алууңуз шарт эмес. Колуңуздагы сотка дагы сизге жетиштүү. Сөзсүз эле iPhone же Samsung'тун жаңы моделдерин алууга сиз мажбур эмессиз. Эл оозундагы сөздөр сизди жалаң гана артка тартат. Мындай мисалдарды келтире берсек өтө көп. 1 жылда короткон акчаңызды кагазга жазып көрүңүз. Ашыкча чыгашаларыңызды эконом кылганыңызда, балким азыр жетпеген машинаңызга жетип калышыңыз толук мүмкүн эле. Ошондуктан болбогон эле нерселерге акчаны корото бербеңиз. 6-чы кадам: кандай гана иш баштабаңыз, анализ кылып туруп, анан баштаңыз. Ишиңизде кандай гана кыйынчылыктар болбосун, тажрыйба алуу сиз үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан бул ишти коркпостон баштай бериңиз. Ар бир ийгиликтүү адам иш баштаганда толкунданып, коркуу сезимин өздөрү жеңип өтүшкөн. Ошондуктан ишиңизде кыйынчылык болсо, артка кадам баспай, алга карап издене бериңиз. Иш баштаганда көптөгөн кыйынчылыктар болот. Баарына жооп издеп, проблеманы чечүүгө аракет кылыңыз. Ар бир иште опыт алуу зарыл. 7-чи кадам: аз сүйлөп, көп угуңуз. Эрте жатып, эрте туруңуз. Бай адамдар аз сүйлөйт, көп угат. Муну унутпаңыз. Себеби көп укканда адамдардын психологиясын үйрөнөсүз. Адамдар менен тил табышканды үйрөнөсүз. Иштешкенди үйрөнөсүз. Көптөгөн маалыматтарга ээ болосуз. Аз сүйлөө сизди чоң балелерден дагы сактайт. Ошондуктан оозуңуздан жалаң гана жакшы сөздөр чыксын. Эрте жатып, эрте туруу. Бул нерсе сиздин жашооңузга чоң өзгөртүү алып келет. Сөзсүз түнү менен телефон чыкылап, WhatsApp, Facebook'та отура бербеңиз. Бул эң чоң ката. Түндө сотка чыкылуу сиздин энергияңызды азайтат. Физический жактан дагы, моралдык жактан дагы сизди алсыратып коет. Мээңизге көптөгөн негатив маалыматтар кирип кетет. Көпчүлүк адамдар күнүнө 150 жолу телефон карайт экен. Ошондуктан телефонду контролго алыңыз, убактыңызды уттура бербеңиз. 8-чи кадам: математика менен алек болуп туруңуз. Эгер мисал иштөөгө кыйналсаңыз, кыйын мисалдардын иштөөнүн деле кереги жок. Кагазга кошуу, бөлүү, кемитүү ушуларды жазып күнүнө эсептей бериңиз. Себеби мээңиздин ой жүгүртүүсү машыгып турат. Математика иштериңизде так болууга жардам берет. Ошондуктан сөзсүз күнүнө 1-2 мисалды жазуу түрүндө иштеп туруңуз. 9-чу кадам: эмнени жакшы көрсөңүз, ошол тармакта бизнес кылууга аракет кылыңыз. Себеби бул тармакта сизде көптөгөн маалымат бар. Мисалы, сиз мал бакканды жакшы көрөсүз, бирок бизнеске айлантканды билбейсиз. Базарга барып эле сатканды билесиз. Аны фермага же болбосо сүт комбинат же эт комбинатына айлантуу оюңузга келбеди дейли. Эми мындайда сизге бизнес кылууну үйрөнүү зарыл болот. 5 малыңыз бар болсо, аны сиз 100гө, 1000ге, балким 10 миңге жеткиресиз. Эң биринчиден ишениңиз, муну сиз аткара аласыз. Жогоруда айтып өткөнүмдөй, кагазга баарысын түшүрүп, суроолоп, пайда болгон суроолорго изденип, баарысын так аткарууга аракет кылыңыз. Акыркы бөлүк 10-чу кадам болсо, китеп окуу жана кайрымдуулук кылуу. Ооба достор, бул сөздү көп укканбыз. Бирок мен дагы эскерте кетейин. Өзүңүздү кыйнабаңыз. Өзүңүздү кыйноонун кереги жок. Күнүнө 5 эле китеп окуп турсаңыз, 1 жылда орточо эсеп менен 9 китеп окуп коесуз. Канчалык маалыматыңыз көп болсо, ишиңизде ошончолук жеңил болот. Канчалык көп китеп окусаңыз, оюңузга ошончолук көптөгөн идеялар келет. Тапкан ишиңиздин бир аз бөлүгүн кайрымдуулук кылып турсаңыз, бул дагы сизге чоң мотивация болот. Жогоруда мен айтып кеткен $1000 iPhone алчаңыз же болбосо $2000 шуба кийгичеңиз жарымын эконом кылып кайрымдуулукка бериңиз. Бул кадам сизди руханий жактан дагы байытат жана эч качан акчаңыз дагы кемип кетпейт. Ошондуктан кирешеңизди 3кө бөлүп туруп, бир бөлүгүнү чыгашага, бир бөлүгүнү топтоңуз, бир бөлүгүнү кайрымдуулук кылып туруңуз. Азыр сиздер экранда көрүп турган бул таблица жашообузду иретке келтирүүгө жардам берет. Бул жеке өзүмдүн мисалымдан. Өзүңүзгө ыңгайлуу, каалагандай тизмеде ушундай таблица түзүп алсаңыз болот. Албетте бардык нерсе бир күндө болуп кетпейт. Жогоруда айтылган эрежелерди акырындык менен адатка айлантууга аракет кылсаңыз, сөзсүз түрдө натыйжа болот. Бир келген жашоодо жакшы жашоо бул сиздин гана колуңузда. Кудайдан башка эч кимден жардам күтпөңүз. Башкалардан үмүт кылбаңыз. Бир иш кылганда башка бирөөгө ишенип алсаңыз, жардам бербей кое турган болсо, духуңуз болуп көрбөгөндөй түшүп кетет. Ошондуктан өзүңүздөн калбаңыз. Урматтуу достор, бул видеодо кантип байса болот деген гана темада сөз болду. Башка темаларга бунун эч кандай тиешеси жок. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүңүз жана сөзсүз лайк басканды унутпаңыз. Экранда турган подписаться кнопкасын бассаңыз, биздин каналдан көптөгөн кызыктуу видеолорду көрүп тура аласыздар. Урматтуу достор, кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.